Абалтан табият менен түнөктөш байыркы элибиз биз жашап турган жаратылышыбыздын ажырагыс бир бөлүгү болгон жапайы жан жаныбарларга аяр мамиледе болуп келген. Өзгөчө кыш оор түшүп, ачкачылыктан жем издеп, айылдарга чейин түшкөн канаттууларга жем таштап, алардын өлбөй тукум улоосуна шарт түзүшкөн. Буга бир эле мисал Айтылуу Асан кайгынын чилде түшүп кыш болду, суулар тоңуп муз болду, каз өрдөктөн кан чөлдө, каркыра байкуш кант деген. Колун алып бооруна коркуп качып жүгүргөн коён байкуш кант деген. Уясын кар баскан чыгар, шору баштан каткан чыгар, жерге бир даны жок, каранда байкуш кант деген. Ээси жок багарга эйлик байкуш кант деген. Жерге сууга жуптай жүргөн чейрин байкуш кант деген. Асан кайгынын кайгысы бир эле адамдын эмес, бүтүндөй адамзатты ойлондурган маселе болгон. Ал эми бүгүнкү күнгө келсек, быйылкы кыш кандай болду? Тоо талалап жем издеген кекилек коёндон баштап калган жапайы жан жаныбарларга кандайча көңүл бөлүп жатабыз? Эмесе Ош облусунун Кара Суу районундагы Шут жайлоосунда Ош Баткен мергенчилер жана балыкчылар коомдук бирикмесинин бүгүнкү иш чарасына күбө бололу. Быйыл 1 тонна мына Кара Суу алай Шут жайлоосуна мына 300 килосын алып чыктык. Мына жерге Шут жайлоосу чоң жайлоо. Ушул жерге алып чыгып чачып атабыз. Бардык жерлерге ушундай 200-300 килодан бөлүп чачып 2-3 күн ичинде бүтүрөбүз Кудай кааласа. Кайсы жаныбарларга? Булар кекилик, коён, ошол жерде жапайы жаныбарлар же жылдага салыштырмалуу быйыл көп аябай. Кекиликтер көп. Себеби быйыл курукчулук болгонго кекилик аябай көп чыгарды да. Ошого быйыл дагы ушу 300 кило буудай алып келип, ушу Шут жайлоосунда полный чачып кетип атабыз. Бар жогун чачып мынантип жүрөбүз. Мына таштардын тагында корголот да. Ошолорго чачып атабыз. Ушу бүгүн Шутка чыктык. Деңиз деңгээлинен 2,5 миң бийиктик жактарда чачып жүрөбүз. Ушу жылда эле мындай чачып турабыз. Эгер кубана кеп кылгандай көз тийбесин, быйыл кекилик көп. Тоолордо кышта жылдагыдан жеңил. 5-10 болуп топтоп жүргөн кекиликтер көргөн адамдын көңүлүн бөлбөй койбойт. Коомдук бирикменин бул жем чачуу иш чарасын көзөмөлгө алган жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош аймактык бөлүмүнүн ээлери да кошо жүрөт. Кекиликке чачканда манантип таштын түбүнө, караган түбүнө кар, жамгыр тийбеген жерге булар ошол качан муктаж болот. Эртең ошол кар жааганда, мына эртең февралда, январчы кар жаабайт өзү илгертен. Жалпак тил менен айтканда жаңы жылда мына неме чилде чыкмайчы жаабайт. Чилде чыкканда кар жаайт, оор кар жааганда кекилик жаныбар ушул таштын түбүнө келип корголойт. Ошондо ушул жерден азык таап жеш керек. Ошон үчүн мына обществонун кызматкерлери, эгер алмаш жардамчылары менен бирдикте 300 килограмм жем буудай алып чыгып чачуу иштерин, иш чарасын жүргүзүп атабыз. Шут жайлоосунда мына жолдон 300 метр, 400 метр бийиктикке алып чыгып чачышып атат. Рахмат, сиздерге Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Өтүп жаратылышты сактасаңар, жаратканым силерге күч кубат берсин. Туз чачылат, чөп чачылат, мисалы үчүн кийик, козерог деп коебуз, кийик, аркар демелек, аркарыбызгы жок, кийигибиз бар, элигибиз бар. Ошолорду кыштан аман сактап жазга чыгаруу үчүн оор кар жааган учурда биотехникалык иштерин булар көп жылдан бери, мисалы үчүн ошол создавать эткенден бери мен 10 жыл ашык иштедим обществода. Ошол убактан бери ушул иш чара жүргүзүлүп келет. Токой чарбалар менен жогоруда аталган коомдук бирикме эриш аркак иш алып баргандыктан Ош токой чарбасынын өкүлү да бул самалыктан четте калбай, колдон келген жардамдарын көрсөтүп жатыптыр. Ош Баткен мергенчилер жана балыкчылар ыктыярдуу коомунун
жүргүзүп аткан иштерине жылда Токой чарбадан дагы өкүл болуп катышып, ушул кыш оор болгон учурда жапайы жаныбарларга жем чөп чачуусуна кошо жүрөбүз. Себеби биздин Токой чарбанын жери менен мергенчилердин жайыттары биргеликте болгон. Ошондук үчүн жылда ушул өкүлчүлүккө, коомго жардам берип, жем чачылат. Неме жүргүзүлөт да, биотехникалык иштери, булак тазалоо, туз коюу, ошол иштери жылда жүргүзүлүп турат, ошого кошо катышып турам. Анан негизи ушул жапайы жаныбарларга жем чачуу кандай деп айтсаң болот, мындай жакшы жышаан да, бул баякы жазгы өнүшүнө. Себеби быйылкы жылы жаратылыш аба ырайы жапайы жаныбарга жакшы жыл болду. Жаан чачын аз болуп, быйыл кекилик дагы көп болду. Азыркы убакта кыш дагы жылуу болуп атат, быйылкы жылы. Ошого кекиликтин саны дагы көп. Немедеги бая жапайы жаныбардын талаада жашоосу жакшы болуп атат. Ушул негизги немеси ушул быйылкы жылдын немеси жапайы жаныбарларга жакшы болуп атат, элге деле жакшы болуп атат. Жапайы жаныбарлардын көбөйүшү же тескерисинче азайышы Токой кызматкеринин байкоосунда кандай деген суроо туулат? Жапайы жаныбарлардын көбөйүшү мына бул коргоо жакшы болуп атабы? Негизинен айтканда, мамлекеттен дагы мындай тыюулар, баякы мыйзамсыз аңчылык кылууга тыюу көбүрөөк басым жасалып, элдер дагы түшүнүп жакшы иш болуп атат. Ошого жапайы жаныбарлардын саны көбөйүптү. Алдыңкы жылдары бул нерсе жок. Суур, мисалы үчүн эң адамга айылдарда жакын жашаган суурдун саны азайып кетти эле. Бүгүнкү күндө өзү калыптанып калды. Жашоосу көбөйүп, мындай көбүрөөк көрө баштадык да. Анан кекилик дагы быйылкы жылы мергенчилердин айтуусу боюнча өтө көп. Быйылкы ушул боюнча калып, ушул кекиликтер көбөйсө, кийинки жылга Кудай кааласа будан дагы көп болот. Кийикти айтсак, кийик дагы эми бир зоодан экинчи зоого ооп турган жаныбар экен, бул дагы болуп атат. Көп эле көрүп атабыз. Бул кийикте деле санак учурунда дагы кошо катышам, кышкы санакта ача туяктууларга. Анда дагы кийиктин эсебин көрүп атабыз. Мына Кара Суу район боюнча Кыркечүү, бул жерде Шут жайлоосу деп коет, Олокон, Айры таш, Төө жайлоо, бул жагы жолчурак бардык жерлерде кийик бар. Кудайга шүгүр эле болуп атат. Азыр эми эң эле азайган нерсе ушул бөдөнөнүн саны азайып кетти деп ойлойм. Ушу бөдөнө баштакы биз жашыбыздакыдай бөдөнө азыраак сайрап калды. Чил, калган нерсенин саны жакшы эле. Айтмакчы, жыл сайын февраль айында Ош Баткен мергенчилер жана балыкчылар коомдук бирикмеси Кара Суу, Алай райондорунун өзүнө эле мергенчилик жайыттарына 4 тоннадан ашык жем чачышса, 15 октябрда 1 октябрга чейин жапайы жаныбарлар үчүн 300 кг туз ташташат. 1969 жылы төптөлүп, бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттен 1 сом да албай, тескерисинче бюджетке акча төгүп, жапайы жаныбарларды коргоп жаткан бул коомдун максаты кандай? Бизге бекитилген 1,59,000 гектар жерде атайын өкмөттүн 440-токтомуна конкурска катышып биз утуп алганбыз. Анан атайын министрлик экологиясы менен келишимдери түзүлүп, ушул бизге бекитилген жаратылышта мергенчилик жайыттарда бирден бир ушул коргоо иштерин жүргүзөбүз. Андан тышкары эң керектүү болгон бул биотехнический иш-чаралар деп айтылат. Бул биотехнический иш-чараларга атайын токтоп айтып кетсек, ушул жылдын башында эле февраль айында, ушул январь айынын аягында мергенчилик убактысы бүткөндөн кийин ушул жапайы канаттууларга, кекиликтерге, коёндорго атайын жем чачылат. Андан тышкары ушул биотехник иш-чараларды аткарып аткан максатта жазгы биринчи эле бул суурдун санактарын жүргүзөбүз. Андатырдын санактарын жүргүзөбүз. Ушуларды учетко алып, атайын мамлекетке отчет тапшырабыз. Андан тышкары ушул жаз учурунда 2 кварталдан баштап ушул керектүү жерлерге дарак эгиш болсо дарактарды эгебиз. Аны бул лескоз менен чогуу ишти алып барабыз. Лескоз себеби ошол бере турган дарактарын берет. Токой чарба менен чогуу ишти алып барабыз. Ошолорду эгип, эге турган жерге эгип беребиз. Акот сезон бүткөндөн баштап
бул элдин малына тийген карышкыр, чөбөрү ушуларды дагы атайын жерлерде айыл башчылары менен сүйлөшүп, айыл өкмөттөрү менен сүйлөшүп, ошол жерде жашаган местный жергиликтүү мергенчилер менен бригадалар түзүп, атайын анан бригадада 5 адамдан болот. Бир чоң айыл болсо, ал жерде бир 3 бригада түзүлсө, 3 бригадага тең атайын министрликтен, ушул башкармалыктардан, экология башкармалыктан уруксат кагыздарды алып, ушул карышкыр чөбөрөлөрдү атабыз. Жыл өткөн сайын айыл калкына мыйзамдуу мергенчилик жана балык уулоо тууралуу жакшы жолдорун түшүндүрүүгө башка көңүл бөлүшүүдө. Бирок көйгөй дале көп. Негизги көйгөй бүгүнкү күндө ушул айыл жерлеринде ушул мыйзам бузуулар көп болуп атат. Себеби буларга биздин коомчулуктагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жерлерде, айыл өкмөттөрдө, мечиттерде жүргүзүп атабыз. Все равно бул биз тараптан азыраак болуп атат. Ошон үчүн ошол айыл жерлердегилер көбүнчө мыйзам бузуулар көп болуп атат. Бул жайында жанагы кекиликти сайратып, кармап, мыйзамсыз суурларды атышып, мыйзамсыз кийиктерди аткан учурлар болуп атат. Кандай чара көрүп атасыз? Аларга ошол жерлерде айыл башчылары менен жолугушуп, айыл өкмөттүн башчылары менен жолугушуп, ушул лескоз менен экотехник инспекция департаменти бардыгын биргеликте ошолор менен жолугушууларды уюштуруп, чогулуштарды өткөрүп, ушул жергиликтүү айылда жашаган мергенчилерге ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол жерлерде түшүндүрүү учурунда ошол кантип мыйзамдуу мергенчи болушу жагын түшүндүрүп атабыз. Кандай мергенчилик ырастамасын алыш керек, мамлекеттик, биздин коомго кантип мүчө болуш керек, бир жылда канча взнос төлөйт, кантип мынтыкты сатып алат, ага кантип даярданыш керек, кандай окуу борборлордон өтүш керек, ошолордун баардыгын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан алар уже бүгүнкү күндө көпчүлүгү түшүнүп калган жаштар ошол бизге кайрылып, окуу борборлорунан өтүп, мамлекеттик ырастамаларын биздин коомго мүчө болуп, документальный мыйзамдуу мергенчилер болуп атышат. Коомдук бирикменин төрагасы кеп салгандай, жамбы ордош жаратылышка аяр мамиле жасасак, жапайы аң уулоодон мыйзамдуу мергенчиликке өтүп, мергенчиликтин мыйзамдарын билип, белгиленген мөөнөттө аң уулап, жан жаныбарларды коргой билсек, биз келечек муундарга жаратылыш азыктарынын тизмегин бузбай, бүтүн табиилик байлыкты калтырабыз. Жапайы жан жаныбарларды коргоо, сактоо, мыйзам бузуулар менен браконьерлик кылгандарды жазалоо милдети экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармасына адистерине жүктөлгөн. Бул багытта аталган башкарма кандай иш-чараларды жүргүзүп жатат? Биздин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору тарабынан 2025-жылы жаныбарлар дүйнөсү боюнча 2025-жылы 137 протокол түзүлгөн баш аягы. Ага ылайык 757.500 сом айыптар салынып, чаралары көрүлгөн. Андан сырткары ошол 137 протоколдун ичинен 60-ы балык ишкооздук балык уулоо эрежелеринин талаптарын бузгандары боюнча салынган, калгандары ушу жаныбарлар дүйнөсүндө мыйзамсыз аңчылык, мыйзамсыз түрдө ушу жаныбар үйлөсүн олжолоо, ошол учурлар боюнча чаралар көрүлгөн. Негизинен биздин чөлкөмдө негизинен коён менен кекилик эң басымдуу аңчылык, ушул эки жаныбарга көбүрөөк басым жасалат. Анан паскы зоналарда кептер көгүчкөн. Анан анча-мынча жанагындай саба чымчыктарын колдоого кармап сайратуу үчүн багышы мыйзамсыз. Быйылкы жылдачы? Быйылкы жылы жаңы жылдык эс алуу күндөрүндө биздин атайын борбордук аппараттан буйруктар чыгып, күчөтүлгөн тартипте ыкчам рейдтик иш-чаралар байма-бай уюштурулду. Ага ылайык ушул январь айында эле 2026-жылдын 20га жакын протоколдор түзүлдү. Анын ичинен 3 факты бул жанагы көлдөрдө балыктарга баягы синтетикалык торлорду колдонуу менен. Калган 10дон ашык протоколдор именно ушу аңчылык эрежелеринин талаптарын бузуу фактылары боюнча. Бүгүнкү күндө айыл жергесинде мунушкөрлүк али токтой элек. Куш таптоо, аны багып, папестеп даярдоо дале күчүндө. Бирок мунушкөр же аңчылардын көпчүлүгү
Экологиянын мыйзамдарын толук биле бербестен кээде кызыл китепке кирип өзгөчө көзөмөлгө алынган куштарга, сүлөөсүн илим сөңдүү жапайы жаныбарларды кармап баккан фактылар да кездешпей койбойт. 2026 жылда быйыл экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгы тарабынан бизге кечээ күнү Каракулжа районунда кызыл китепке кирген бүркүттү сактап жүргөн боюнча баягы маалымат түшкөн. Ошол маалыматтын негизинде биз барып тиги жаранга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 262 беренесине ылайык 20 000 сом айып салдык. Ал эми бүркүттүн ден соолугу жакшы мыкты болгондуктан аны сактаганга болбойт. Ошондуктан аны жаратылышка өзүнүн табиятына кое берилди. Ал эми мындай жаныбарларды сактоого, жапайы жаныбарларды өзгөчө кызыл китепке кирген жаныбарларды сактоого мыйзам жол бербейт. Ошондуктан биз ар дайым ушу жергиликтүү жарандарга түшүндүрүү иштерин социалдык баракчалар аркылуу таратып келүүдөбүз. Ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамда дагы ошол жеке жана юридикалык жактардын милдеттери көрсөтүлгөн. Эгерде ушундай мыйзамсыз иштер, көрүнүштөр аныкталган болсо, албетте бизге байланышса, биз аларга тиешелүү укуктук чараларын көрүп беребиз. Ал эми бүгүнкү күндө бизде Кыргыз Республикасынын жалпы аймагында эле аңчылык сезону аяктаган азыркы мезгилде. Ошондуктан атайын айылда азыркы бүгүнкү күндө жаныбарларга терс таасирин тийгизүүчү жырткыч хайбанаттар бар. Алардын карышкыр, чөбөрү, жолбун иттер, ошолорду кыскартуу боюнча атайын жергиликтүү тургундардын арасында атайын мергенчилик топтор түзүлөт. Ошол мергенчилик топтор түзүлгөндө атайын биз тараптан Жаратылыш ресурстар министрлиги тарабынан карышкыр атууга деген жолдомолор берилет. Ошол жолдомолорду убагында алып, ошол атайын мыйзам чегинде аңчылыкка чыкпаса, албетте эгерде ошол жолдомолор жок болуп калган болсо, укук бузуулар кодексине ылайык айыппулдар салынат. Анан өзгөчө жанагы мергенчилик кылган учурда дагы биз буга чейин да айтып келебиз. Эми бул мүнүшкөрлүк илгертеден калган биздин салтыбыз. Бирок ошо мүнүшкөрлүктү да жүргүзүү үчүн албетте Жаратылыш ресурстар министрлигинен мергенчилик ырастама берилет. Ошол ырастаманын негизинде атайын кандай куштун түрү болсо, ошого олжолоого уруксат берет. Ошо олжолоого уруксат бергенден кийин атайын ошол кушка чиптери, паспорту ошону алгандан кийин анан мергенчилик кылып кандайдыр бир салбурун же башка иш-чараларга катышууга жол берилет. Ошондуктан биз мергенчилерди жана ошо мүнүшкөрлөрдү мыйзамды так сактоого чакырабыз. Жыйынтап айтканда, ата-бабалардан бизге мурас калган жаралыш берметтерин бүлүндүрбөй, бүтүн бойдон келечек буундарга өткөрүү бүгүнкү биздин замандаштарыбыздын ыйык милдети экенин унутпайлы.